саламатсызбы? Кече күнү 47-ге чыктым. Менин запросум 5-6 жылдан бери депрессияда жашап келе жатам. 7 жаштасыз. Депрессия. Ага. Канча жылдан бери? Так, 17-жылдан бери, 2017-жыл. Ага, эмне үчүн? Ошону өзүм деле билбейм. Мен 26 жашымда турмушка чыктым. 4 эле жыл жашап ажырашып кеттик. Төрөбөй ажырашып кеттим. Ошодон кийин турмушка да чыккан жокмун. Жалгыз эле жашайм өзүм эле. Анан бала багып алгам өзүм. Анан ал баламды деле багып 1 жашка чейин эле бактым. Ошо депрессиянын айынан апама берип, апам багыпты да. Анан мен ушу жумушка кирсем эле, мурда жакшы эле иштеп, жакшы болчу. Ушу 17-жылдан бери жумушка кирсем эле бир 6 ай жакшы иштейм да. Анан 4 ай депрессияда, эшикке да чыкпайм, эч ким менен сүйлөшпөйм, жатам. Азыр данный моментте ушундай 4 айдан бери үйдөмүн, бошмун. Аракеттерди кылдыңыз депрессиядан чыгыш үчүн? Депрессиядан чыгыш үчүн эч кандай деле аракет кылган жокмун, наоборот, уялып жаттым да. Бирөөлөргө айтканда бул эме аз кетип калган, эмнеге мындай сүйлөйт деп айтабы дегендей, вообще үйдөн чыкпай эле жатам да. Кандай сүйлөйсүз дейм, эмнеге сүйлөп атат, эмне деп сүйлөп атат деп айтты деп атпайсызбы? Что, эмне деген сөздөр? Мен өзүм кача берем элдерденчи, өзүмдү бекитип эле кача берем да. Бул байкуш болуп калыптыр дегендей элестете берем да, өзүмдү алып кача берем көпчүлүктөн, элден, даже подружкаларыман. Ага, түшүндүм. 17-ci, 16-ci, 15-ci жылдар кандай жашооңузда ситуация болду эле? Ушундай стресс бул. Мен бул стресс, менин оюмча, мен 98-жылы кыргызчылык сыяктуу болуп катуу ооругам да. Күнү түнү басып кетип, каалаган бирдекелеримди кылып, андан жакшы болгом. Андан кийинки стресс 2010-жылы авария болдум. Катуу авария болдум. Ошол дагы стресс. Ошондон да болду окшойт. Анан ушу 2016-жылы мен сезе баштадым да. Эмнени? Айта бериң, мен баарын түшүнөм. Эме кыйналып, ушу элдерге аралаша албай эле, элдерден качып эле ушундай болуп калдым. 2010-жылы авария болдуңузбу? 2013-жылы бир бала менен сүйлөшүп жүргөм, ошол турмушка чыкмакмын, ошол каза болду да. 98-жылы ушу жашынакай эле жүрүп, ооруп калганымды өзүм деле сезбейм. Мындай базарга барып эле гүл алып эле туулган күнүм экен менин, бүгүн тиги бу деле ушундай туура эмес сөздөрдү сүйлөп эле ушинтип калгандан эжем байкап калып, молдого алып барган да, чоң молдо. Ошол 7 күн дем салып, ошо менен жүрүп, анан жакшы болуп калгам. Кийин жакшы эле жүрдүңүз, Сонун эле жүрдүм. Текке ыраазычылык айтканды билесизби? Ооба, сиздин трансформация сабагыңызды дагы ошо өзүм с удовольствием сатып алдым да. Анан ага чейинки жана жашоо өзөгүндө эжем окучу да. Ошодон кээде көрүп калчумун. Анан акырында сиз ошо именно тек жөнүндө эме кылбадыңызбы? Сабак өтпөдүңүзбү? Ошону аябай жасап, ошону аябай эме кылдым. Практика кылып өзүм иштеп аттым да. Текке аябай көп ыраазычылык айттыңыз. Күчтүү дейм, менин оозума ушу күчтүү деген эле сөз келди, башка эч нерсе келбей жатат. Тегиңиз абдан күчтүү окшойт. Именно мен ушу азыр толтура жазуу бар. Мунун бетине мен баягыдан бери силердин немени жаздым, толтура. Ушунун арасынан өзүм караганда, ушу менин оюма да келди, күчтүү деген, ушул жакта караганда да күчтүү деген сөздү сразу карадым. У вас очень сильная энергетика, очень. Текке аябай ыраазычылык айттыңыз, тектин күчүн кабыл алыңыз. Ыраазычылык айтат десе элечи, биздегилер да ыраазымын, тегим ыраазымын, ой жараткан ыраазымын. Нет, это не ыраазычылык, бул ыраазычылык деп эсептелинбейт. За что мы благодарны? Эмне үчүн ыраазычылык айтабыз? И за что? И ошол нерсе айтып аткан нерсе эмне болгон үчүн жана биздин ыраазычылыгыбыз биздин жүрөгүбүздөн, түпкүрдөн, ашказандан, там бөйрөктөн, прям органдардан, сезимдерден, душадан, жан дүйнөдөн көтөрүлүп чыгыш керек да. Бул ыраазычылык деген бул энергия, ыраазычылык деген бул сезим.
сезип, о Кудай, о жаратканым, мен сага ушундай жашоону көрсөтүп жатканың үчүн деп жатканда дагы сезиш керек. Сени сезип ыйлаш керек. Ошондо болот арыз. Ооба, мен сиз ошо жана тек жөнүндө практика болгондо шолоктоп токтоно албай ыйладым. Аны бир эле жолу эмес, мен көп жолу жасадым күнүгө, потому что азыр үйдөмүн, жумушум деле жок да. 47, кече толдум 47-ге. 76 жашта толду. 76-мын. Хорошо. Давайте көзүңүздү жумуп терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Давайте вдох, выдох, терең дем алып, демиңизди чыгарабыз. Ниет кылыңыз. Сиздин азыркы абалыңыздан чыга турган, жаратканым сиздин азыркы абалыңыздан чыга турган жолду көрсөтүүсүнө ниет кылыңыз. Биздин ниетибиз дайыма биздин жан дүйнөбүздөн чыгат жана жан дүйнөбүз жараткандан суранат да, ушундай жардам берчи бизге. Кетпез аркылуу жаратканым бизге жолду көрсөтөт. Баардык нерсе жараткандын буйругу менен болот, билебиз. Биринчи фигураны караңыз, кандай сезим пайда болду сизде? Алдыңызда биринчи фигура турат. Айта бериңиз. Калтырак басып атат денем. Тиги фигурага караңыз. Көрдүңүзбү биринчи фигураны? Биринчи фигура атам деп ойлойм. Эмне үчүн? Кандай сезимдер келди? Хорошо, атаңыз биринчи фигурага кандай сезимдер келди? Атама ошо атам келгениндай, атамдан коркчумун да кичинекейимде. Атам көп урушчу мени. Атам мени көп урушуп, даже урганда, урган себеби мен классташкан кичинекейибизди алып, бирок мектепте окуй элекпиз да, ал эсимде. Ойноп жүрүп, бирөө эмесине нанга жибериптир да кызын, ошол эсимде да. Анан кызы акчасын жоготуп алыптыр. Апасы келип, атам айтыптыр, сенин кызың алып койду деп. Бирок мен алган эмесмин да. Жоготуп алган болуш керек да. Анан ошондо атам өлө ураганда мен ошол эсимде да. Хорошо, атаңызга карап айтыңыз. Ошондогу моментке барыңыз. Канча жашта элеңиз? 6-7 жашта болсом керек. 6-7 жаштасыз. Сиз 6 жаштасыз. Элестетебиз. Атаңыз сизди уруп жатат азыр. Ошондо сиз ушул уруп жаткан моментте өзүңүздү кандай сезип атасыз? Калчылдап атам. Айтыңыз, ата мен сизден коркуп атам. Ата мен сизден коркуп атам. Атамды аябай жаман көрчүмүн, жек көрчүмүн. Мен сизди жек көрөм. Өлүп калса экен дечүмүн. Апа мени детдомго өткүзүп салыңызчы. Мени баары жаман көрүшөт деп көп айтчумун. Прям атаңызга айтып атасыз. Ушундан көрө мени детдомго берип койсоңуз жакшы болмок. Мени баарыңар Жок, мен атама эчтеке айта албайм. Атам анткени биздин үйдө атам как биздин кудайыбыз сыяктуу болчу да. Канча урушса да уруза да эч каяш айтпайчубуз. Сиз азыр атасыз. Практикада айтыңыз. Можно. Ата. Биз сизден баарыбыз коркобуз. Сизден баарыбыз коркобуз. Мен сизден ушунчалык корком. Мен сизден ушунчалык корком, ата. Сиз мени урганда да мен сизге эчтеке деп айта алган эмесмин. Урганда да эчтеке деп айта алган эмесмин. Ушул уруп аткан моментте эмне деп айткыңыз келет? Айтыңыз бүт. Ошондо корккон сезимдериңизди бүт сыртка чыгарып, эчтеке калтырбастан азыр чыгарыш керек. Башка эмнеге уруп жатасыз? Мен анын акчасын алган эмесмин. 600 алган акчасын. Мен акчасын көргөн эмесмин. Эмне мынчалык катуу урасың, эмне мынчалык мени жаман көрөсүң, ата?
Жок жерден эмнеге күнөөлөп жатасыз? Жок жерден күнөөлөп катты ургансыз ошол эсимде ары көз алдымда. Урган сайын сизге ушунчалык больно болуп жатканын айтыңыз. Больно болуп жатат ата, сиз урган мени карап эле койгонуңуз ушунчалык мага жаман жүрөгүмө тийип жатат ата. Уланты бериңиз. Атам, неге мынча мени жек көрөсүз? Неге мынча мени урасыз? Неге мени эле уруша бересиз ата? Баары бизден ушунчалык коркунуч. Ушул моментте экинчи фигура пайда болот. Ким ал фигура? Апам. Апаңызга эмне деп айткыңыз келет? Папа, мен сизге ыраазымын. Атам урушканда мен тиги огородко жүгөрдүн арасына кирип кетчүмүн да, анан апам артыман чуркап барып ошо отуруп, мейли бала ишти кылбагай. Ушундай эле атам эмне кыласың деп койду да. Апама ыраазымын. Апаңыз, экинчи фигура апаңыз. Айтыңыз, эмне деп айткыңыз келет? Апама ыраазымын. Апам ушулга чейин мени колдоп келет. Мен иштебей калганда акча берет, баламды багат. Постоянно апам жанында. Азыр да апам жанында. Апаңызга айткыңыз келген сөздөрдүн баарын айтыңыз. Апа, мен сизге ыраазымын. Ушундай кыз кылып, намустуу кыз кылып чоңойтконуңузга. Эч кимге көз каранды болбой. Өмүр бергениңизге ыраазымын, тарбия бергениңизге, мени ушул жарык дүйнөгө алып келгениңизге ыраазымын апам. Апаңыз барбы азыр? Бар апам, ушу сиздин трансформацияңыз башталганда больницага жатам. Мен өзүм больницада жаттым да, мына 2 эле күн болуп чыкканыма. Апам менен. Эми апаңызга кайрылып айтасыз. Апа. Мен депрессияга түшкөнүмдүн себеби Менин депрессияга түшкөнүмдүн себеби мен ушундай абалга түшсөм гана сиздин сүйүүңүздү сезем. Атамдын сүйүүсүн оңой алам деп ойлогом. Сиз депрессия болгон моменттерде атаңыз сизге кандай мамиле жасады? Мен депрессия болгон убакта уже атам жок болчу. 98-жылы. Мен 98-жылы депрессия эмес, оорудум да. Ошо ооруган убакта. Ошондо кандай кабыл алды эсимде деле жок. Ушу айылга бардым, анда айылга барып 7 күн ошол чоң атамдын үйүндө жүрдүм 7 күн. Ушунакай эле анда атам жакшы эле болчу, мамилеси деле ушу кичинекейине көп капа кылчу да. Чоңойгондо жакшы көрөт. Bir жака чыгып атсам аластап, арча күйгүзүп, кызым жолуң ачылып кетсин деп, аябай жакшы поддержка берчү. Сиз ошол кичинекей кезиңизден ушундай ооруганда мындай да биз эмоция, кийинки модулубуз эмоцияда. Ошол эмоцияны биз сыртка чыгарбай, бала ыйлап атса дагы чыгарып өнүңө деп атпайбызбы? Именно ошол атамыздан баягы урган убакта катуу корккондо больно болгон да, ошол коркунучсуз ошол убакта аябай страхтар болгон. Ошонун баардыгын сиз сыртка чыгарып, бакырып, айтып, атаң мага больно деп бакырып ыйлагандарда бүт коркунучун ичиңизе алып кеткенсиз да, и ошол расчет алып чоңое берет, и
ошол кийин уже жашоодогу түрдүү кыйынчылыктар алып барат да. Эмне үчүн анткени мен ошо оорусам гана атам менен апам аяйт. Мен оорусам гана атам менен апам мага сүйүүшүн берет деп ойлойт да биздин биягыбыз, жан дүйнөбүз. Сиз азыр атаңызга караңыз дагы. Ата, Ата, мен мен сиз мени аяганыңызды, сиз мага мени карап бооруңуз ооруш үчүн, сиз мени аяш үчүн сиз мени аяш үчүн, сиз мага бууруңуз ооруш үчүн, мен ушунга чейин жашоомдо мен ушуларга чейин жашоомдо түрдүү кыйынчылыктар менен түрдүү кыйынчылыктар менен алышып келе жатам. Бирок мен сиз каардуу болгондуктан, күчтүү болгондуктан, сизден корккондуктан каардуу күчтүү болгондуктан мен бир да жолу сыртыма өзүмдүн кыйынчылыгымды чыгарып айта алган эмесмин. мен бир дагы жолу кыйынчылыгымды сыртка чыгып айта алган эмесмин. Коркунучумду айта алган эмесмин. Коркунучумду айта алган эмесмин. Анын ордуна жашоомдо түрдүү кыйынчылыктарды өзүмө тартып, ошол абалым менен сизге өзүмө аябай сезимдерди алгым келген. ата. Сиздин сүйүүңүздү алгым келген. Эмне деп айткыңыз келди? Атама ыраазы болгум келип жатат. Атамды жакшы көрөм. Терең дем ал, демир чыгар, атабызга өтөбүз. Өзүңүзгө мисалда айым өзүңүзгө ишенгенге, практикага ишенгенге уруксат бериңиз. Убашта да бир нерсени отпускать этпей атасыз, кой бербей атасыз. Вам очень выгодно вот так вот быть жертвой. Ошол выгодаңызды кой бериңиз азыр. Я это чувствую. Мен сезем баардык адамдардын адам менен иштешип атканда, эгер адам ишенип, выгодасын кой берсе, мен сезем да, чувствую. Сейчас сиз кой бербей атасыз, өзүңүздү мындай сжимаете. Жок, мен бербейм муну. Мен ошончо жылдан бери мен жашап келгем, бербейм деп талашып атасыз да мен мененчи. Эгер дальше жашагыңыз келсе, анда мен сизди кыйнаганга эч кандай акым жок. Анан жок, мен ушул стресстен чыккым келет, бактылуу болгум келет десеңиз, анда пожалуйста өзүңүздү денек бош коюңуз. Уруксат бересизби? Уруксат берем. Хорошо. Эми атаңызга өтүңүз. Атаңыз, сиз азыр атаңызсыз. Кызыңызды аябай уруп жатасыз. Сезимдериңизди сезиңиз бүт. Эмне деп айткыңыз келип атат? Сүйлөңүз. Больно кылгым келген эмес. Мынчалык кыйналат деп ойлогом эмесмин, кызым. Мени кечирип кой. Сүйлөй бериңиз, токтобой сүйлөңүз. Мен сени мынчалык жашоомо тоскоолдук болот деп ойлогон эмесмин, бирок мен сени жакшы көрөм, кызым. Кантип жаман көрөйүн. Кызым, сени бактылуу болууга, жеңил жашоо, бактылуусуң. Ушунчалык больно кылганым үчүн өкүнөм, кызым. Senin canыңды орутканым үчүн, сенин жаныңды кейиткеним үчүн өкүнөм, кызым. Мен сенин жаныңды орутуп, ушунчалык кейиттип, ушунчалык ушу жылга чейин кыйнаганым үчүн өкүнөм, кызым. Катуу бакырып ыйлаганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Бирок кызым, мен сени эч качан жаман болот деп, жаман болсун деп кылган эмесмин, кызым. Мен ушинтип сага тарбия бергем. Ошо урдабасын бирөөдүкүн, бирөөдү урбасын, урдабасын деген мааниде жакшы сүйүү менен сага тарбия бергендигим болчу, кызым. Мен өкүнөм, сен ушунчалык, ушул жылга чейин, ушул убакка чейин кыйналып, эзилип жашап келатканыңа, кызым. Мен өкүнөм, ата.
Sen yaxşı kızım kızım. Kantip ben seni jamан көрөм. Sen meni эң кичүү кызымсың. Мен сени жакшы көргөн кызымсың. Кызым, мага капылма. Мен өкүнөм. Бирок мен сени эч качан жаман көргөн эмесмин. Мен сени аябай жакшы көрөм кызым. Чакырыңыз кызыңызды өзүңүзгө. Ойлобой кызым. Кызыңызды аябай эркелетип, бүт кызыңызга берген болдордун баарын алыңыз. Боль, стресс, ошол кызыңызды уруп аткан моментте кызыңызда ушунчалык катуу депрессия, стресс болгон, ошонун бүт баарын алып кетиңиз. Кызым, ошол кичинекейиңде урган, ушу сени ушунчалык кычалат кылып, ушунчалык ezгеним болдорумдун баарын кызым мен өзүмө алам. Анын баардыгы мен өзүмдүкү алып кетем кызым. Ушул жашоого чейинки кыйынчылыктарыңды, ezilген күндөрүңдү, ezilген түндөрүңдү баардыгы меники кызым, мен алып кетем. Мага бер баардыгын. Кызыңызга жардам бериңиз, өзүңүзгө тиешелүү бүт стресс, боль, обида, злость, несчастье, жертва, да? Сендеги стресс, ушунчалык депрессия, боль, жашооңдо кыйынчылыкты эч кимге көрсөтпөй жатып алып, ыйлап, сыздап, коркуп жаткан сезимдердин баары меники кызым. Мага бер, мага тиешелүү кызым, мен алып кетем. Мен сени эч качан жаман көргөн эмесмин кызым. Мен сени жакшы кыз болуп, жашооңдо жакшы тарбия берейин деген гана себептен ошентип урсам керек кызым. Кантип эле мен өзүмдүн кызымды кантип эле кордойюн, эзейин. Мунун баары меники кызым. Мага бер, мен алып кетем. Мунун баары меники, мага тиешелүү кызым. Кызыңыз эмне кылып атат ушул моментте? Кызым мени карап, маңдайымда турат. Эмне деп айткысы келип атат сизге? Ата, мен да сизди жакшы көрөм. Ата, мен да сиздин сүйүүңүздү баарын. Терең дем алып өзүңүзгө өтүңүз. Только честно, не обманывай. Ата, мен кичинекейимде ушинтип уруп, урушкан нерселериңиздин баарын негизи унутуп койгом. Мен ушу Аллахтын себепчил болуп, ушу сабактарга киргенде ушулар кайра чыгып атат да, ошондон сезимдерим келип атат. Атам, мен сизди действительно жакшы көрөм. Мен чоңойгондон кийин мага эч кандай атам жаман да сөз сүйлөгөн эмес. Жакшы гана сөздөрүн сүйлөп, батасын берип. Азыр атаңызга айтыңыз, атаңызга, атам. Мен сизди жакшы көргөндүктөн, сизден алган страх, боль, депрессиянын баарын унутуп бекитип койгон экен. Баарын бекитип койгон экен. Мен сизге таандык болуш үчүн, ата. Ата, мен сизге таандык болуш үчүн, Сизден корккон үчүн, мен ушул убакка чейин өзүмдүн жан дүйнөмдү бекитип келиптирмин аларды. Болдорду ушул өзүмдүн жан дүйнөмдү бекитип келиптирмин. Ошол эле убакта алсыз болгум келген экен сиздин алдыңызда. Ошол эле убакта мен сиздин алдыңызда алсыз болгум келген экен, ата. Мен оорусам, мен кыйналсам жашоомдо, мен депрессия, стресс болсом, мен жашоомдо жабыркасам, азап чексем, ошондо гана Мен жашоомдо оорусам, кыйналсам, депрессия, стресске кирсем, ошондо гана азап чексем гана сиз мага тийбейсиз.
Siz meni urbaysiz. Meni urbaysiz. Siz maga больно кылбайсыз деп ойлогон экенмин. Больно кылбайсыз. Деп ойлогон экенмин. Деп ойлогон экем ата. Менин азыркы жашоомдогу кыйынчылыктарым, Менин азыркы жашоомдогу кыйынчылыктарым, стресстерим, стресстерим, депрессияларым бул менин сизден болгон защита койгонсуз да, өзүңүзгө вот так поставили себе защиту. Это была, оказывается, это была моя защита. Көрсө бул менин сизден коргонгонум экен. Көрсө бул болдордун баардыгы сизден коргонгонум экен ата. Мен ошол коргонгонум аркылуу гана сизге тиешелүү болом деп, сизге таандык болом деп, сиздин кызыңыз болом деп ойлогом. Мен ушу болдорум Ставили себе защиту, эту защиту получали любовь. Ата, мен сизге ыраазымын. Көрсө сиз мага боль эмес, тарбия сүйүүңүздү бергиңиз келген экен. Сиз ошондогу мени урганыңыз аркылуу мага тарбия, сүйгөнүңүз үчүн тарбия бергиңиз келген экен. Ошондо мага сүйгөнүңүз үчүн ошондой тарбия берген экенсиз. Мен сизден сүйүүңүздү кабыл алдым ата. Барыңыз. Атаңызга кетип бара жатканда атаңыздын көзүн караңыз, сезиңиз, атаңыздын сизге болгон сүйүүсүн сезиңиз. Вот ошондогу бала кездеги сизди уруп жаткандагы болдордун баарын өзүнө алып кетип атканын, сизде мындай чоң жара турса, ошол жараны алып туруп эле атаңыз өзүнө алып кетип калганын, жан дүйнөңүзгө ушунчалык мындай тынч жашоо. Адам өлө уруп атканда нам же больно, мы стрессуем, да, в это время мы депрессируем, да. Алып кетип атканда ушунчалык жан дүйнөбүздүн тынчып атканын, ушунчалык сезимдериңиздин тынчыганын, бактылуу болуп атканыңызды сезиңиз. Вот это чувство нам аябай керек. Акырын барып атаңыздын мойнун кучактап, вот это мейтиндик, мээлүүндүк эле вот это такое чувство сезиңиз. Атаңыздын мойнун кучактап, эркелеп, ушунчалык сизди жакшы көрүп аткан сезимдерге бөлөңүз. Ушул убакта өзүңүздү азыркы убагыңызды сезиңиз. Жана жаныңыздагы кичинекейиңиз өзүңүздү айтыңыз. Атам бизди көрсө жакшы көрөт экен. Сүйүүсүн берет экен бизге, бизди колдойт экен. Мындан ары биз стресс болбойбуз. Кызаалак болбойбуз, кыйналбайбыз. Сен мындан ары эч нерседен коркпа. Атамдын сүйүүсү дайыма биз менен. Атам бизди көрсө ушунчалык жакшы көрөт экен. Мен азыр атамдын сүйүүсүн сезип турам. Ошол кандай токмок жеген дей берейинчи. Токмок жеген колуңузга көтөрүп жылуулук бериңиз. Сен мындан ары эч качан эч кимден коркпа. Жүрөгүнө жылуулук бериңиз, ишенич бериңиз.
Can dünyasına tinçlik beriniz. Şunçalık sүйünüp жатканын көрүңүз. Бактылуу болуп жатканын көрүңүз. Can dünyasında tinçlik anlamanı сезиңиз. Вдох, выдох. Терек-терек дем алып өзүңүздү чыгарттыңыз. У вас есть страх. Ошондогу калып калган страхыңыз бар экен. Ич тарабыңызда. Ичиңиз кандай жашооңузда? Оорубайбы? Жок. Именно страх ич жакта болот да, страх. Это страх, депрессия, страх, стресс, вот именно из-за страха болот да. Вдох, выдох. Ичиңизден, мына киндиктен именно труба чыгып турганын элестетиңиз дагы. Вдох деп чогултуңуз дагы. Дегенде ошол страхыңыз чыгып кеткенин сезсеңиз, чыгарыңыз страхты, болду чыгарыңыз. Аябай катуу корккондо биз калтырап, титиреп калабызбы? Ушундай бир страх бар экен да, калтырап, ошол атаңыз урганда алган страх барбы, депрессия барбы, ошону деп болушунча көп вдох выдох чыгарыңыз. Көбүрөөк вдох выдохсаңыз чыгып кетет. Ошол труба аркылуу страх чыгып кетип атаңыз жака барып атканын сезиңиз. Атаңыз алып, анын жок кылып атканын. Вдох выдох кылган сайын жан дүйнөңүздө тынчтык келип атканын сезиңиз. Атаңыз ыраазычылык айта аласызбы эми? Айтам. Ыраазычылык айтыңыз. Мен сизге ыраазымын. Мага берген сүйүүңүзгө ыраазымын. Ушундай ушунчалык жеңилдеп калдым. Ыраазымын. Мага берген тарбияңызга ыраазымын. Мага берген сүйүүңүзгө, мага берген жашооңузга ыраазымын. Мындайда именно ошол сизге аябай катуу стресс берген үчүн сиз зато эчтеке ырдаган жоксуз, мисалы да. Ырдаган адамдарда деле мисалы чувство вины болот да, анан ошол адамдар минуска түшүп туруп, анан ошондон кредит болот, ошондон карыз болушат да. Именно ошол атаңызга катуу тарбия берген үчүн дагы жашооңузда бирөөнүн акысына кирбейсиз, кирген эмессиз да, туурабы? Ооба, ошо кредит алган эмесмин жашоомда. Кредит алган эмессиз, бирөөнүн акысына такыр кирген эмессиз. Вот ошону айтыңыз, ата, сиз именно мага ушундай жакшы, күчтүү тарбия берген үчүн мен жашоомдо бирөөнүн акысына кирген жокмун. Ата, жакшы тарбия бергениңиз үчүн мен жашоомдо эч кандай кыйынчылык болуп, эч кимден акча карыз алган жокмун, кредит алган жокмун. Ошо үйүмдү, машинамды, эмнем болсо бүт өзүм жалгыз, лично өзүмдүн күчүм менен алдым. Бул сиздин тарбияңыз, ата. Кыйналсам да сиз айткандай эч кимден акча сураган жокмун, кыйналганымды айткан жокмун, өзүм жашап келдим. Бул да сиздин тарбияңыз болду. Мага ушундай сабак бергениңиз үчүн ыраазымын. Ушундай сонун жакшы сабак бергениңиз үчүн мен ыраазымын сизге. Мен мындан ары сизге капа эмесмин, ата. Ата, мен мындан ары сизге катып капа эмесмин. Мен сизге ыраазымын. Мага берген тарбияңыз үчүн ыраазымын. Мен мага берген татыктуу тарбияңыз үчүн мен чексиз ыраазымын, ата. Ушул убакта атаңыз, кызым, сен жашооңдо жаркылдап күлүп турсаң деле менин кызымсың. Бактылуу болсоң деле менин кызымсың.
ийгиликтүү болсоң деле, жакшы жашоодо жашасаң деле менин кызымды сизге баарына сиз эмне кааласаңыз азыр айтыңыз. Атаңыздан эмне алдыңыз, эмне деп айтыңыз келип жашооңузда каалаган максатыңыз, мечтаңыз эмне? Атаңызга ошолордон, ошол сиздин кыялыңызга энергия берсин, сүйүү берсин, бактылуулук берсин, айтыңыз, уруксат берсин. Ата, мен жашоомдо сизден биринчиден турмуш кургум келет. Мен ушу атамды жаман көрүп, мен апама айтчумун да кичинемдечи, апа, мен турмушка чыкпайм, мен үй жай алып, сизди алып кетип экөөбүз жашайбыз деп. Ошол болду да негизичи. Анткени мындай күйөө, мындай турмушка чыгып, мынтип баласын уруп, анан апамды да урчу да. Атаңызга, ата, мен бала чагымда сиздин айыңыздан мен ушундай айттым эле, ушул сөздөрдү айттым эле. Ата, мен бала чагымда ушул сиз апама турмушка чыкпайм, турмушка чыгып кереги жок, токмок жегим келбейт, мен өзүм жашоомду өзүм куруп жашайм дедим эле. Көрсөм мен бул сөздү адашып айтып алган экенмин. Көрсөм мен бул сөздү адашып таарынычтан айткан экенмин. Сизге болгон таарынычтан да. Капачылыгыман, таарынычыман айткан экенмин. Мен бул сөзүмдөн кайттым, ата. Мен бул сөзүмдөн кайттым, мен алсыз экенмин. Мен балалуу болгум келет, турмушка чыккым келет, бактылуу чыккым келет, жумуш иштегим келет, үйдө отургум келбейт, ата. Балалуу болгум келет, мен да турмуш кургум келет, кубангым келет, күлгүм келет, сүйгүм келет, сүйүнгүм келет. Мага уруксат бериңиз. Мага уруксат бериңиз, ата. Атаңызга уруксат берип атканын сезиңиз. Мындай да, вы через боль получили любовь отца. И жашооңузда дагы ошондой больно болсо, атаңыз сизге боль аркылуу берген да сүйүүсүнчү. И жашоодон деле ушундай болдор аркылуу боль алып атасыз да, жашоодон делечи. Бул больдун биринчи башы атаңыз болгондо, атадан боль алгансыз да. Сиздин неосознанно часть мозга түшүнгөндө, бул сүйүү турбайбы депчи болду. И жашооңузда постоянно вам делает больно. И вот это вот неосознанная часть мозга, миңиз болду сүйүү деп ойлойт да. Ушул болдорду атаңыздын сүйүүсү деп ойлойт да. Эми айтыңыз, менин кайсы бир убакта менин аң сезимим, менин сокур сезимим, кайсы бир убакта мага атам боль аркылуу сүйүү берген. Бирок мен азыр түшүндүм. Мен мындан ары боль аркылуу ата-энемдин сүйүүсүн боль аркылуу эмес. Бактылуу жашоо аркылуу, ийгилик аркылуу да алсам болот. Бактылуу жашоо аркылуу, ийгиликтүү жашоо аркылуу алсам да болот. Мага ата-энем уруксат берди. Мен да өзүмө мындан ары бактылуу болгонго, ийгиликтүү болгонго, ден соолукта болгонго уруксат бердим. Эми өзүңүздүн сөзүңүз менен айтыңызчы, эмне чечим кабыл алып атасыз азыр? Азыр прям аябай жеңилдеп калдым да. Мен кабыл алганым жашоомду Кудайга шүгүр, окаттым жашоом бар, бирок ошо мага сиздин чечимиңиз керек. Азыр кандай чечимге келдиңиз сиз? Ушул практикадан кийин ошол чечимдериңизди айтыңыз. Мен чечим кабыл алдым. Сиз азыр өзүңүздүн мээңизге чечимиңиз жөнүндө айтып атасыз. Мээңиз ошол нерсени аткарат. Айтыңыз, кандай чечимге келдиңиз азыр? Мен азыр өзүмө чечим кабыл алдым. Кыйналбай жашаганга, бактылуу жашаганга. Позитивде сүйлөйбүз, позитивде. Кредитти вообще оозуңузга да албаңыз. Мен түшүнөт да, жакшы, жаман дебейтин.
Сиздин оозуңуздан чыккан нерсени жасай берип, позитив, плюсовой сөз менен айтабыз. Мен мындан ары бактылуу болгонго чечим кабыл алдым. Мен балалуу болгонго чечим кабыл алдым. Мен мындан ары бактылуу болгонго чечим кабыл алдым. Мен мындан ары жакшы жашоо, жеңил жашаганды кабыл алдым. Жашоону кабыл алдым. Сүйүнүп жашаганды кабыл алдым. Кана дагы. Мени башкара албай жашап келгенбиз да сиз. Башкарыңыз, давайте мейге айтыңыз, приказ бериңиз. Мен мага тоскоолдук кылба. Мен бактылуу жашагым келет. Мейден сураңыз. Мен мындан ары бактылуу болом, ийгиликтүү болом. Дайыма жумушта болом, жумуштумдан ырахат алам. Сезимдерге көңүл мен мисалы ушул сөздөрдүн баардыгын түрдүмбай жетпейм да. Ушул актан мага келет, сезимдерим аркылуу мен ушул сөздөрдү айтып турам. Мисалы мен билбейм сизге кандай сөз айткан. Мен через чувство могу сказать, да, только через чувство сөзгө айландырабыз биз. Мен мындан ары ийгиликтүү жашоого, бактылуу жашоого, өзүмө жаккан жакшы жумушка кирип, андан рахмат алууга чечим кабыл алдым. Ден соолукта жашоого. Жашоого. Кошпой жашоону жашап кетүүнү кабыл алдым. Азаматсыз. Молодец. Ата-энеңиз аркаңызда турганын сезиңиз. Алды жакта караңыз. Ушул убакка чейин аркаңызда ата-энеңизди претензия кылган, сен мени ургансың, сен мага больно кылгансың, мен сенден коркуп атам деп жашап келгенсиз да. Эми алды жагыңызды карап, жашоону көздөй карап жашап атканыңызды сезиңиз. Алды жакты көздөй карап атканыңызды сезиңиз. Ата-энеңиз аркаңызда сизди сүйүп, сизге ыраазы болуп, сизге бактылуулукка батасын берип, ыраазычылыгын берип жатканын сезиңиз. Ата-энеңиз сизге эки канат болуп турганын сезиңиз. Сиз именно ошол эки күчтүү канат менен учуп жатканыңызды сезиңиз. Бактылуулукка, өзүңүздүн бактылуу жашооңузга учуп баратканыңызды сезиңиз. Прям колуңузду көтөрүп канатыңызды каттабасаңыз дагы. Сиз канатыңызды каткан сайын андан бетер атадан энеден сүйүнген, андан бетер колдоо. Да? Жараткан бизге ата-эне эмне үчүн берген? Бул жашоодо бизге бактылуулук бериш үчүн, бизге сүйүүнү бериш үчүн, бизге жылуулугун бериш үчүн, бир эле биз кичинекей убакта эмес, өмүр бою бериш үчүн бизге берген да ата-энени жараткан. Жаратканыма ыраазысыңыз айтыңыз, өзүңүзгө ыраазысыңыз айтыңыз ушул моментте. Жаратканыма ыраазымын. Ата-энемдегине ыраазымын, атама, апама ыраазымын, жана дагы өзүмө ыраазымын. Эми акырын көзүңүздү ачыңыз дагы ушул моменттеги сезимдериңиз менен бөлүшүңүзчү. Азыр ушул азыркы моментим эң сонун вообще жеңил болуп калдым. Эфир башталганда вообще калчылдап даже сүйлөй да албай жаткам. Сизге рахмат. Аябай сонун сезип калдым өзүм, учуп калдым прям жеп жеңил. Да, эми азыр бул жактан чыгып, дароо чыкпайт эле тетрадь чыкпасаңыз кийинки немеге алып кетесиз. Дароо тетрадка жазыңыз, калтырыңыз, сезимдериңизди калтырыңыз. Ушул моменттеги бактылуу сезимдерди мен ушундай атама ыраазымын, апама ыраазымын, көрсө мен ушинтип жашап жүрүптүрмүн, мен ыраазымын, мен мындан ары мындай болом, мен мындай бактылуу адам болом, мен балалуу болом деп бүт жазыңыз. Жазып калтырып туруп анан кийин ыраазычылыктарыңызды, инсайттарыңызды биз менен бөлүшүңүз. Хорошо, рахмат, ыраазымын сизге, ийгилик каалайм. Түшүндүңүз э? Ооба, түшүндүм. Сизге да рахмат, Айсулуу менеджериме да рахмат. Биринчи фигура бул сиз болчусуз, экинчи фигура бул сиздин депрессияңыз болчу. Сиз өзүңүздү таңыздан защита кылып келгенсиз да. Бул депрессия бул 2017 жыл эмес, бул ошо сиздин 7 жашыңызда башталган нерсе экен.
60 40 жыл мурун башталган сезим до сих пор басып атат. Вот ооруп калганыңыз, жашооңузда чыкпаганыңыз, и тиги бала авария болгондо да ошентип страдать эткениңиз, это все страдания у вас именно вот с детства келген да. Биз постоянно айтабыз го, бул биздин азыркы жашообуздагы программанын баардыгы бул балалыктан түзүлгөн депчи. Балалыкта жана түшүндүңүз а кыскасы айтканда. Бүт баары сол жактан башталган. Түшүндүк а? Хорошо. Сиз азыр бекеринен эстеп калган жоксуз, бекеринен айтып жаткан жоксуз атаңыздын сизге жасаган мамилесин. Хорошо? Түшүндүкпү? Түшүндүм. Рахмат, ыраазымын сизге. Ийгилик каалайм. Бактылуу болуңуз. Сизге да Алла разы болсун. Рахмат. Жаратканыма ыраазычылык айтыңыз. Жараткан менен ушундай жолдорду көрсөтүп, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип жатканы деле бул жөн гана эмес. Рахмат сизге. Чыга берсеңиз болот. Сизге да рахмат. Сизге да рахмат, ыраазымын. Рахмат.